Сүйүктүүлөрүм кандайсыздар? Апостол Павел айткан жерлери бар каттын башында дайыма сүйүктүүлөрүм, ыйыктарым, бир туугандарым деп жазып кетет. Анысы кандай мен дагы периштелерим деп айткым келет. Периштелерим кандайсыздар? Эжелер, байкелер жана башкалар. Анткени жазуунун негизинде жазууну карап келсек, адам өзү периштедей экен да. Амин. Азыр ошол жазуулар менен бөлүшүп кетейин. Башталыш китепте канча эле? Башталыш 19 болуш керек. Биле берсе, Лоттун убагында эки периште Лотко жолугуп, Лот аларды үйүнө алып барып дейт, эки периштени коноктоду дейт да. Эки периштеге ачыткысыз нан жасады дейт. Анан периштелер жешти дейт да. Ошо жазуудан деле көрсөк болот. Периштелердин тамак жегени бизге окшош экен да. Ошон үчүн эмне? Адам периштедей да. 19:5 деби. 19:3 экен. Ал аябай өтүнүп сурагандыктан алар аныкына бет алып үйүнө келишти дейт. Периштелер үйүнө барышты. Лот аларга сый көрсөттү дейт. Лот аларды коноктоду дейт да. Ачыткысыз нан жасады, алар жешти дейт. Именно периштелер жешти дейт да. Ушул жерден дагы периштелер бизге окшоп тамак жейт экен да. Адам сыяктуу. Анан Аян китебинде, Аянын кайсында эле? Аян китебинде биле берсе, 7 жыйынга мындай деп жаз деген жерлерде ушуну 7 жыйындын периштелерине, 7 жыйындын периштесине мындай деп жаз деген жерлер бар, Ушуну жазуу менен окуп кетейинчи, анткени жазуу менен окуган эң жакшы да. Мага да жагат ошондойчу. Жазуу менен жооп берген жакшы да. Кудайдын сөзүнүн негизинде мен ойлоп атам, менин оюмча эмес, именно Кудайдын сөзү ушинтип айтып атат деп. Мынакей Аян 1:20 мынтет да. Менин оң колумда сен көргөн 7 жылдыздын жана 7 алтын чырактын жашыруун сыры мындай дейт. 7 жылдыз 7 жыйындын периштелери дейт. Үтүр, көрдүңбү? Жыйындын периштелери дейт. Ал эми сен көргөн 7 чырак 7 жыйындын өзү дейт. Кийинки бөлүмдө окусак, Эфестеги жыйындын периштесине мындай деп жаз деп. Ошо 7 жыйынга 7 жолу ушинтип жазганда, баламчанчы жыйынга мындай деп жаз, ушуну периштесине деп турат да. Ар бир 7 жолу жазганда периштесине деп айтылат да. Ошондо көрдүңөрбү, именно жыйындын периштелери ким? Именно жыйындагылар ишенгендер болчу да. Анткени Павел дагы ал көчөдөгү ишенбеген сырттагы кишилерге жазган эмес катты. Именно ишенгендерге кат жазган да. Ошондо ыйыктар, сүйүктүүлөрүм, бир туугандарым деп. Именно кимдер алар? Именно Кудайдын сүйүүсүн, Кудайдын сөзүн, Кудайдын чындыгын, Кудайдын кечиримин, Кудайдын ырайымын деги эле койчу айтып турсаң толтура да. Ошолорго ишенип, таанып, билип калгандар, ошо спасенный, куткарылган кишилер болушкан да. Ошон үчүн куткарылган кишилерди периште деген да. Амин. Дагы бир жерде бар. Еврей канча эле? 13:5. Жок, 13:2 экен. Еврей 13:2. Меймандос болууну унутпагыла дейт. Лотко окшоп дейт да. Лот да эки периштени конок кылган да. Ошо айтат, меймандос болууну унутпагыла. Точка. Анткени кээ бирөөлөр өздөрү билбестен үтүр периштелерди коноктошкон дейт. Амин. Мынакей. Кээ бирөөлөр деген сөздүн ордуна өзүмдү койгум келет да. Мен деле канча жолу билбей ошо келген кишилерди билбестиктен периштелерди коноктогом деп. Мен мисалы ким билет туурабы? Ошон үчүн үйүңүзгө ким тууганың келеби, кошунан келеби, досуң келеби, ким билет? Кудай может ошо периште кылып сенин үйүңө жиберип атат. Амин. Периште катары сенин үйүңө жиберип, сага бир нерсе айткысы келип атат. Ким билет да, мисалы. Ошон үчүн үйгө келген кишини коноктоп, сый урматтап, кээде бизде болот го, келген кишини жактырбайбыз го. Настроение жок, жактырбай, жаман көрүп,
эмнеге элкен бул дегенсипчи. Ошон үчүн ант дейт да, жазууда айтып атат, меймандос болгула дейт да. Амин. Ошон үчүн менин периштелерим, менин сүйүктүүлөрүм, айтарым ошол. Жазуунун негизинде поступка кылсак эч жаңылбайбыз да. Анан жазуунун негизинде жооп берсек эч жаңылбайбыз да. И жазуунун негизинде да Кудайдын сөзүн бөлүшүп только жазууга такап туруп айтсак, бул эч жаңылбайт экенбиз да. Амин. Анан мен ойлоп атам, менин оюмча эмес да. Кудайдын сөзү боюнча бул эч жаңылбаган нерсе да. Анан апостол Павел аянда айтып кетти го, жыйындын периштелерине дегенде, именно жыйындагыларга ишенгени, куткарылган, спасенный, именно жыйында жүргөн кишилерге мындай деп жаз деп атат да. Апостол Павел дагы сүйүктүүлөрүм, ыйыктарым деп ал жөнөкөй кишилерге айткан эмес, именно ишенген жыйындагы кишилерге ошол кишилер ыйыктар деп айтып кеткен да. Жөнөкөй ишенбеген не спасенныйларга эмес, анткени азыр көп эле мен ишенем, мен жыйынга барам дейт, бирок спасениясы жок да. Сен спасениең барбы десең, мен сууга эмне дейт, чөмүлгөм дейт. Сууга чөмүлгөн ордуна азыр сөзгө чөмүлүш керек, ыйык рухка чөмүлүш керек. Амин. Ооба, албетте Иса деле өзү убагында сууга чөмүлө алган. Ал кезде эски осуят күчүндө болчу да. Жаңы осуятта азыр биз райымдын үстүндөбүз да. Биз деген эски осуяттын үстүндө же бир мыйзамдын үстүндө эмеспиз. Мыйзамды билебиз, эски осуятта өлүм, азыр болсо өмүр түбөлүк жашоо. Жаңы осуятта азыркы кезде биз Кудайдын ырайымынын үстүндөбүз да. Ырайым бизди мындай курчап турат да. Эгер Кудай бир эле мынтип койсо, биз кеттик да. Ошон үчүн Кудайдын ырайымы бизди кармап турган кези азырчы. Ошон үчүн жаңы осуятта жалаң өлүмдөн биз өмүргө өттүк деген маани ушул да. Ошон үчүн сууга мен чөмүлгөм деп көбү ошентип, мен сууга чөмүлгөм да, мен спасение алгам да дейт. Ал сууга чөмүлүү спасение бербейт. Именно сөзгө чөмүлүш керек, Кудайдын сөзүнө, ыйык рухка чөмүлүш керек. Вот ошол ыйык рухка чөмүлүү бул деген спасение. Отко чөмүлүш керек. От деген бул Кудайдын сөзү, билебиз, ошондой сыяктуу эле ыйык рух, сөзгө чөмүлүш керек болчу. Амин. Анан көп эле мен чөмүлө алгам, мен кызмат кылып атам, мен 20 жылдан бери жыйынга барып атам деген, мен ал спасение бербейт сага. Именно Кудайдын сөзү гана берет спасение. Амин. Ошол менин ыйыктарым, менин эже байкелерим, менин периштелерим. Жакшы жаткыла, жакшы калгыла. Ошол.